таанылгыс болуп өзгөрдү. Оштун мэрия гараждын кызматкерлерине уялбастан ишине чакырууну сунуштады. Ош шаарынын мэриясы унаа токтотуучу гараж таанылгыс болуп өзгөргөнүн билдирди. Аны ишке берүү аземине катышкан кала башчысы Жеңишбек Токторбаев шаардын визиттик картасы болсун деген тилегин айтты. Эми кайсыл жердесиң дегендерди автогараждамын деп чакыргыла. Мурда кайдасың дегендерге уялып айтчу эмес элеңер. Эми тартынбай кел деп чакыргыла деди ал. Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды. Кадыр Досонов Жеңго кайманаты менен белгилөө жетектеген уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүн каржылоо боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөөнүн алкагында Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы 1976 жылы туулган Жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ал аффилирленген адамдар аркылуу Ноокат Универсал базар жоопкерчилиги чектелген компаниясынын коммерциялык түзүмүнөн кириш алып, ал аталган уюшкан кылмыштуу топту каржылоого жумшалганы аныкталган. Ноокат Универсал базар жоопкерчилиги чектелген компаниясынын балансында турган 14276 чарчы метр аянттагы жер тилкеси. Ошондой эле Жаранга таандык болгон 2005 жылкы Lexus унаасы мамлекеттин менчигине кайтарылды. Тергөө уланууда, аны менен катар кылмыштуу топтун бардык катышуучуларын жана каржылоо булактарын аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Токтогулда 14 жаштагы кызды 6 айдан бери зордуктап жүргөн жигиттер кармалышты. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда зордуктоо фактысына шектелип 3 жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн облус милициясы билдирди. Маалым болгондой, 20 ноябрда милицияга Токтогул шаарынын 1984-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда июнь айынан 20 ноябрга чейинки аралыкта анын 2011-жылы туулган кызын балдар күч колдонуп зордуктап жүрүшкөндүгүн билдирди. Бул факты зордуктоо менен катталып, кылмыш иши козголду. Натыйжада 27, 19 жана 15 жаштагы жергиликтүү тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Орусия мигранттарга милдеттүү медициналык полисин алууну татаалдаштырууда. Орусияда 5 жылдан кем иштеген мигранттарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси берилбейт. Бул тууралуу мыйзам долбоору мамлекеттик думада депутаттардын колдоосун тапты. Орусиялык басылмалардын маалыматы боюнча, ага ылайык эмгек мигранттары өлкөдө кеминде 5 жыл мыйзамдуу иштеши керек. Мурда бул мөөнөт 3 жыл болчу. Мыйзам чукул кырдаалдарда жогорку квалификациялуу адистерге жана дусу мүчө өлкөлөрдүн компанияларынын Орусиядагы филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө жана туундуу компанияларында иштеген мигранттарга колдонулбайт. Мигранттарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бул мамлекеттик социалдык программа алкагында акысыз медициналык жардам алуу укугун тастыктаган документ. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Садыр Жапаров элди Кытай жарандардын көбөйүшүн түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Бишкекте Алтай шаарчасынын курулушуна старт бергенден кийин эл менен жолугушуу өткөрдү. Анда президент Кытай жарандары өлкөгө чоң долбоорлордун курулушу үчүн келип жатышканын айтып, элди түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Кокуй эле кокуй, кытайлар басып кетти дешет. Алар басып алайын деп келишкен жок. Заводдорду, жолдорду, темир жолдорду куруп жатышат. Бизге ал нерселер керек да. Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол бүткөндөн кийин дүйнөгө чыгабыз. Биз анан дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Туура түшүнөлү, ошону жаштарга айткыла, деди Жапаров.
Индиялык аскердик учак Дубайдагы авиашоо учурунда кулап түштү. Индиялык аскердик учак Дубайда өткөн авиашоо учурунда кулап түштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Associated Press жазгандай, кырсык Dubai Air Show 2025 учурунда демонстрациялык учуу маалында болгон. Каза болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Tejas бул Hindustan Aeronautics Limited компаниясы чыгарган Индиянын 4-муундагы көп максаттуу аскердик учак. Ал абадан колдоо көрсөтүүгө жана жер үстүндөгү операцияларга согуштук жардам берүүгө арналган.